Достор, сөз дегенде биз ааламды түшүнсөк болот. Дүйнөдөгү бардык кубулушту, нерсени, жан-жаныбарды, суу ташты, деги эле жалпысын биз сөз менен түшүндүрөбүз. Ошол сыңарында эле кайсы бир тармакта, биз билбеген тармакта биз буга чейин укпаган сөздөрдү дагы кезиктиришибиз мүмкүн. Бул сөздөр көп учурда термин сөздөр болот. Термин деп илимдин, техниканын, искусствонун, экономиканын жана башка тармактарга тиешелүү болгон атайын бир түшүнүктү так атоо үчүн колдонулган сөз же сөз айкашы бул термин деп аталат. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, биз искусство багытында, искусство тармагына тиешелүү болгон сөздөргө токтолуусунун негизги түрлөрүнүн бири. Практикада колдонулушу жана ага байланыштуу атайын милдеттерине карата живопись станоктук, монументалдык жана жасалгалык, башкача айтканда декорациялык болуп бөлүнөт. Кыскача айтканда, предметтик дүйнөнүн бир нерсенин үстүндө түстүү материалдын жардамы менен көркөм сүрөттөө живопись деп аталат. Акварель бул боёчу материал. Француз жана латын тилинен алынган. Бизче которгондо суу боёктору дегенде түшүндүрөт. Акварель боёчу материалы атайын акварель живопись үчүн арналган. Ал катуу плитка түрүндө, жарым жумшак фарфор чөйчөкчөлөрдө жана жумшак тюбиктерде болот. Акварельди кадимки эле кагазда боёкторду сууда эзип алып, тегерек баштуу жебилге менен тартышат. Эң жука боелгон катмардын жумшактыгы жана тунуктугу акварель живописинин эң маанилүү, өзгөчө касиети болуп эсептелет. Бул сүрөт тартуу техникасынын мүмкүнчүлүктөрү абдан кенен, ошону менен бирге кыйынчылыктары да жетиштүү. Гуашь живопись үчүн жасалган боёчу материал жана ушул боёктор менен тартылган сүрөт ыкмасы. Француз тилинен жана италиялыктардын тилинен которгондо суу боёгу деп которулат. Технологиялык жактан гуашь салыштырмалуу акварелдик боёкторго жакын, жеңилирээк түрү. Гуаштын бир түрү эмульсиялык типтеги чапташтыруучу. Өзүнүн курамы жана касиеттери боюнча гумиарабикадагы темперага окшош. Фреска италиялыктардын тилинен которгондо жаңы, чейки дегенде түшүндүрөт. Фреска монументалдык живопистин акеташтын негизги байланыштыруучу зат катары колдонгон маанилүү техникалык бир түрү. Казеттик акеташ живописи фресканын эң жакшы практикалык варианты болуп саналат. Даяр болгон искусствону ачык асман алдына койгонго болот жана сууга да туруштук берет. Энкаустика мом живописи грек сөзү күйгүзөм дегенде түшүндүрөт. Азыркы учурда аз колдонулган чапташтыргыч зат катары момду негиз кылып алган живопись техникасынын бир түрү. Антик энкаустикасы мом живописинин бекемдиги боюнча эң мыкты ыкмасы болуп эсептелет. Ал жылытылып алынган негизде боёкторду ысытып, суюлтуу жолу менен металл аспаптын же кыл калемдин жардамы аркылуу живописти жаратат. Артыкчылыктарынын бири сүрөт даяр болуп, көп убакыт өткөндөн кийин да өзүнүн түсүн өзгөртпөй сактай алат. Темпера негизги өзгөчөлүгү анын суулуу клей эритиндиси менен майлуу лак же май кошундуларынан турган байланыштыргыч заттардын эмульсиялык курамы. Темпера жумурткадан жасалган. Казеин гумиарабикалык болуп бөлүнөт. Темпера боёктору менен аткарылган живопись техникасы дагы темпера деп аталат. Темпера живописи алгач тартылганда бозомтук живописти берет. Кургагандан кийин түсүнө кирип калат. Жумуртка темперасы бир кезде абдан кеңири тараган. Ал эми азыр болсо аз колдонулат. Мисалы, байыркы орус көркөм искусствосунда бул техниканын үлгүсү палех лактарында сакталып калган.
Мына ушундай кол сүрөттөрдү телефон, телевизор, музейлерден көрсөңүздөр керек. Бирок аталышы кандай экендигине маани бербеген чыгарсыз. Эми болсо билип алдык. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сөз саноо көрсөтүүсү уланат. Көөнү тарыхыбызды камтыган көнүргөн сөздөргө кезекти беребиз. Берен биринчи мааниси кыраан бүркүттүн бир түрү. Ал эми экинчиси жырткыч куштардын жалпы аталышы. Ал эми үчүнчү маанисинде күчтүү, албеттүү баатыр дегенди түшүндүрөт. Ал эми Манас эпосунда төмөндөгүдөй саптар кезигет. Ошол атын көк ала, берип көрчү минейин. Берендигиң билейин. Оң ийинден бир жыттап, сол ийинден бир жыттап, күркүретип толгонуп, берен менен арслан кошо жатты комдолуп. Бетер андан да улам күчөө дегенди түшүндүрөт. Эпосто төмөндөгүдөй саптар кезигет. Кеткен сенин кыябың, кемигенин билбейсиң, келинден бетер сыягың. Битик же болбосо бичик. Бул сөздүн мааниси жазуу, кат, чыгарма же болбосо китеп дегенди түшүндүрөт. Дин салыша келгенде арзан киши мен белем, билимим сенден кем белем. Бичиктен 100 окудум, бичиктерин алышып, аяр менен сыйкырчы балын ачып салышып. Биябан суусуз чөл, суусуз какшыган тала дегенди түшүндүрөт. Эпосто төмөндөгүдөй саптар бар. Баласын таштап кете албай, башка шаарга жете албай. Кум биябан бир чөлдө, корду дүкөн бир жолго. Бехуш акыл эсинен тануу, акылдан ажыроо, кээде өзүн өзү жоготуп коюу маанисинде да учурайт. Көрсө көңүл толгудай нур кызынын бирөөсү, бул дүйнөгө көрүнсө бары бехуш болгудай. Бокчо бул сөздүн биринчи мааниси баалуу буюмдарды сактай турган сандык же болбосо куржунга карата айтылат. Ал эми бокчо сөзүнүн өтмө мааниде колдонулушу баланы же бешикти өңөрүү үчүн эрдин алды жагына коюла турган кичине таңга каталат. Эпосто төмөндөгүдөй саптар кезигет. Канча там толгон тамыңар бар, арттырып бокчо каптаңар. Бокчонун баарын тинткенде, кылчайганды кырганда, ак сарай үйдү талкалап, кара калмак киргенде, чубакка койгон бокчонун ичинде олпок тону бар. Борбуй биринчи мааниси курсак, ал эми экинчи мааниси балтыр дегенди түшүндүрөт. Бетеге менен жылтыркан, ат борбоюн сыдырган, ааламдын баарысын убара болуп кыдырган. Манас эпосунда мына ушундай саптар кезигет. Калас кутулуу, бошонуу дегенди түшүндүрөт. Бирине бербей каласты кырып салсак инилер, качып жүргөн бир кулду калап алуу жумуштан калас кылып койсоңчу. Калча тарыхый маалыматтарга караганда Памир өрөөнүндө жашаган ирандыктар калча деп аталган. Ал эми Манас эпосунда тетиги турган бак дөөлөт балта ага мага берделе, өзү калча элинен баш байдын кызы деделе, кай жерде мунун кеми бар. Мына ушундай саптар эпосто кезигет. Калил жандай дос же болбосо чыныгы дос дегенди түшүндүрөт. Берсе Кудай бендеге бере турган калктыр. Акка сабыр кылгандан калилдик мукам алыптыр. Сөз баштаган эл баштайт деген илгертеден кыргыз элинде сөз бар. Демек байыртадан эле сөз кадырланып, өзгөчө бааланып, өзгөчө мамиле жасалып келген. Андыктан биз дагы сөздү аздектейли, барктайлы, туура колдоно билели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сөз саноо көрсөтүүсүнүн бүгүнкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.